Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун пайдасы. 10 пайдасы бар, ошонун 5 пайдасын сизге бөлүшмөкчүмүн. Мадинада жүргөндө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтышыбыз керек. Биринчи, кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир салават айта турган болсо, туугандар, Аллах Таалага 10 салават айтат. Аллах Таала 10 салават айтат дегени кандай? Эгерде биз чын жүрөктөн саллаллаху алейхи вассалам деп айта турган болсок, Аллах биздин 10 кемчилигибизди жаап кечирет. 10 жетишпеген нерсебизди жетиштирет, береке берет. Мисал караңыз, сиз умраны бүтүп 14 күндө Кыргызстанга кайтып барсаңыз, аялыңыз күйөөңүздөй сыйлап турса, балаңыз сизди сыйлап тилиңизди угуп турса, жаман жолго барбаса, имандуу чоңойсо, илимдүү, билимдүү болсо, ошол биздин көксөгөн, арзу кылган бактыбыз ошол да тууган. Ошону береке деп айтат. Күйөөнүн күйөөдөй, аялдын аялдай, апанын ападай, баланын баладай орду болсо. Демек, салаваттын биринчи пайдасы апалар түшүндүңүз да. Ким бир ирет салават айтса, Аллах Таала 10 жакшылыгын түшүрөт дейт. Караңыз, хадисте эмне деген? Мен солла алейя салатан вахида, ким мага бир салават айтса, саллаллаху алейхи вассалам деп ата. Саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага 10 жакшылыгын жаадырат дейт. Экинчи пайда, кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айта турган болсо, атайын сиздин айткан салаватты периштелер пайгамбарыбызга жеткирип келет экен. Баланчанын уулу баланча деген пендеңиз сизге салават айтты деп, периште ошону аздектеп көтөрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткирет экен да. Көрдүңүзбү кандай бийик амал? Мен солла алейя, пайгамбарыбыз айтып атат, ким мага бир салават айтса, баллагатни салатаху дейт. Периштелер анын мага саламын жеткирет дейт. Саламын кадимкидей жеткирет, жана ва кутиба лаху сибазалика ашру хасанат, саламын жеткиргенден кийин 10 жакшылыгга жазылат дейт. 10 жакшылыкты Аллах берет, кандай жакшылыгы бар деп атат да. Үчүнчү жакшылык туугандар, биз бүгүн жума күндөбүз да, аталар, апалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, муну да жазып алыш керек. Аксирус салат алейя ми яумил жума, жума күнү көбүрөөк салават айткыла дейт. Жума күнү мага көбүрөөк салават айткыла эмнеге? Анткени Жебрейил пеште мага келип айтты, ким жума күнү сага бир ирет салават айта турган болсо, болуп көрбөгөн 10 жакшылыкты жаадырат дейт. 10 жакшылык жана имандын күчү, ден соолук, үй бүлө, мамлекеттеги жакшы жашоо, бүт бардыгын ичине камтып алат. Биз билбеген жакшылыктарда. Андан кийинки 4-чү салаваттын пайдасы туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, караңыз, кимде ким салават айта турган болсо, анын даражасы көтөрүлөт, анын күнөөлөрү кечирилет дейт. Мына арабчасын окуп берейин. Мен солла алейя мин уммати салатан, кимде ким менин үммөтүмөн жүрөгүнөн берилип туруп бир салават айта турган болсо, Аллах ага 10 жакшылык берет, 10 күнөөсүн кечирет, 10 даражасын көтөрөт, аны эң сыйлуу адамдардын катарына кошот дейт. Келиңиздер, ичибизден саллаллаху алейхи вассалам деп 10 жолу айтып койсок азыр сабак учурунда. 5-чи салаваттын пайдасы туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен солла алейя марратан дейт. Ким мага бир ирет салават айта турган болсо, катабаллаху лаху ашру хасанат, Аллах ага 10 жакшылык берет дейт аталар. Ва маха анху ашра сайят, 10 күнөөсүн өчүрүп салат дейт. Ва рафааллаху ашра даражат, 10 ирет даражасын көтөрөт дейт. Жана 10 эң мыкты кулду азат кылганын сообун берет дейт. Бүгүн кулчулук заманы жок ата. 10 адамды куткаргандай соо берилет дейт. Куранда мындай келет, ким бир адамды жазыксыз өлтүрө турган болсо, бүткүл дүйнөсүндөгү адамды өлтүргөн менен барабар дейт. А ким бир адамды куткара турган болсо, бүткүл адамды куткарган менен барабар дейт.